Кыргызда аялды басынтып кемсинтүү деген адаттан тыш көрүнүш. Бирок Бишкек съездин жетекчиси Кудурет Тайчапаровдун айткандары буга таптакырдал келбейт. Айтайын дегеним, Бишкек съездин жетекчиси Кудурет Тайчапаров кыздардын айфону жана ошондой эле кымбат баалуу унаасы болсо, демек ал чет өлкөдө сойкулук менен алектенип келген деген пикирин айткан. Ал эми Бишкек шаарынын тургундары бул пикирге кошулабы, жокпу? Шаар тургундарынан сурайбыз. Кандай маркада телефонду турасыз? iPhone. iPhone. Эже кечүүн эле Бишкек съездин жетекчиси айтты да, iPhone көтөргөн кымбат баалуу унаа айдагандар Турцияда же болбосо башка чет өлкөлөрдө жаман жол менен акча табышат баары эле деп айтты. Кудай сактасын, мен Кыргызстанда эле жашайм, Кыргызстанда эле iPhone'ду көтөрүп жүрөм. Өзүңүз ушундай пикирди айткан адамдарга кандай көз караштасыз? Мен такыр кошулбайм андай нерсеге. Азыр ким ар кандай ойлойт да, негизи аяка баргандардын баары эмгектенип күнү түнү иштеп акча таап атышат. Жакын адамыңызды чет өлкөгө жиберип белеңиз? Жибермекмин, развитие өзүнүн эмесине. Турцияга чыккан кыздарды эмнегедир Кыргызстанда жаман кабыл алышат экен да? Эми бирөөнүн аркасынан жаман сүйлөй берген болбойт да. Бирөө болушу мүмкүн. Бешөө андай эмес да. Билбейт экем. Каждый, я не знаю, каждый как зарабатывает. У всех свои варианты. Кому-то дарят, кто-то сам зарабатывает, кто-то работает. Ну, в основном все сейчас работают. Да. Как вы получили? Подарок? Подарок? Да. Деле таппайт болуш керек, по-моему. Кыздар өздөрү деле өзгөчө менен иштеп тапса болот ал акчаны. Не только чет өлкөдө, бул жакта деле. 18 жаштагы кыздарды жанында коштоосу жок, чет өлкөгө чыгарбоо маселеси каралып атат да, буга кандай карайсыз? Эми бул идиотизм. Кандай десем, iPhone баарын деле эмес, азыркы кездечи. iPhone'ун, например, iPhone'ду кимдер алат? У кого есть бизнес, у кого есть жумушу барлар. Анан эми iPhone көтөрсө эмне экен? Это нормально эле, башка мега эмеле, Samsung ошондой эле да. iPhone'ун бывает кээ бирөө 5-син, 7-син көтөрөт да. Мен мисалы ойлойм, баары эле азыркы кезде демократияда баарын көтөрсө болот да. Это мое мнение. Эми болот да, эмнеге чыкпайт экен? Ал эми 18 жаштагы уже совершеннолетие, во-первых, деген. Анан ал деген эми барып алып туруп күйөөгө чыкпайт эч качан. 18 жаштагы кызчы биринчи барып өзүнүн билимин көрөт, көтөрөт, иштейт, анан келет. Мен ага мисалы каршымын. Эми смотря кыздан зависит этет. Эгер ата-энеси кызга болгон довериясы жакшы болсо, өзү кыз дагы өзүн мындай жакшы гана алып жүргөн болсо, ал Кандай маани? жакшы алып жүрүш керек деген маани, кандай десем? Ичимдик ичпей, тамеки чекпей. Ооба. Типа. Сиз өзүңүздүн карындашыңызды чет өлкөгө жалгыз жиберип белеңизби? Ооба. Если окуу боюнча болсо жөнөтөтмүн, ооба. Өзүңүз чет өлкөдө болдуңузбу? Чет өлкөдө боло элекмин, но в ближайшее будущее болом. Ну, я даже не могу, как вот сказать. Я хотела бы, чтобы наша молодежь здесь была, в нашем Кыргызстане, чтобы наш Кыргызстан процветал, ни в какую Турцию не ездили, чтобы у нас вот это подрастающее поколение, чтобы у них все было. И вот пускай наш президент обратит внимание на это все. И я бы вот так вот хотела, чтобы без öngörсүн, и чтобы у нас было счастливое детство для детей. Ушел. Турцияга чыккандардын баары эле ошондой жол менен Да, жок. Алар есть, которые вот акылдуу, умницалар, которые это иштегенге барышат, да, аны это и бүлөсүнө это жиберет, вот это все. Конечно, с таким вот этим, как его, как сказать правильно, с таким этим самым это сам. А которые едут, это я даже не могу, я про них ничего не хочу сказать, правда. Конечно, не хотелось бы, чтобы наша молодежь была там и вот таким этим неправильным путем зарабатывали деньги. Билбейм, ар кимдин ою ар башкача болуш керек негизи. Ар ким өзүнүн мээнетине жараша алат болуш керек. Негизи кыздар чет өлкөгө чыгуусуна тыйым салыш керек деп атышпайбы? Кандай карайсыз? Ар кимдин ою башка болгондур, мисалы чет өлкөгө барып деле иштеп, окуу жайды бүтүргөн жакшы болуш керек негизи. Бирок көп мигрант болуп кеткенге мен деле каршы болушум. Азыркы учурда жашкары дебей бардык адамдардан iPhone'дун акыркы үлгүдөгү жана ошондой эле каалаган унаасына жетүү мүмкүнчүлүгү бар. Бирок бакыйган Бишкек съездин жетекчиси Кудурет Тайчапаровдун мынтип айткандарына жол болсун дейли. Баса Бишкек эркин экономика аймагынын жетекчиси Кудурет Тайчапаров өзү дагы Кыргызстандагы эң алдыңкы адамдардын катарын толуктаганы менен мынтип айткандары коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратып, айрымдарын ар кандай ойго салууда.
Айтайын дегенибиз, Бишкек съездин жетекчиси Кудрет Тайчапаров өзү дагы iPhone'дун акыркы үлгүдөгү маркасын жана ошондой эле астында тепкени кымбат баалуу темир тулпары бар.